Деп айтканда деп айтат. Кең эмес таластар деле, келемдей оюм бар деле, аман жетип бул жайга, арманым жок Кудайга. Оңдоду Кудай ишимди, келтирди Кудай түшүмдү, түшүм туура келди деп, канекей көчүп түшүрдү. Кайнарга калың көч келип, токтогонун көргөндө, мал тургуп жайылып, оттогонун көргөндө, өчкөн отту тамгандай, өксүгү толуп калгандай, халктын баары жабырап, жүрүп калды дабырап. Айылынан адам калтырбай, ээрчитип келди Эрбакай. Манасты тууган тунжурум, чыйырды аман барсыңбы, чыр көрүүгө зар болгон Канекей аман барсыңбы, деп ошентип жаркылдап, Бакай келди баркылдап, чыйырды менен көрүшүп, чындап Бакай эришип, Канекей менен көрүшүп, каймак майда эришип. Чыйырды ыйлап ырылдап, Бакайды баса жыгылып, Канекей ыйлап камсылып, кубангандан так бүгүн кетпек деп ниетин жан чыгып. Сүйүнгөндөр ыйлашып, кадырын салбай ыйлашып, ый басылып күлүшүп, күлкүнү баштап жыргашып. Туш тушунан ырчылар, жаз салышты ырдашып, сыр найзага тул байлап, салып койду ыргашып. Үн тигилер кезинде Канекей туруп кеп айтат, кеп айтканда деп айтат. Энеке, көк жалын манас өйгөн журт, башына бала келген журт, көпчүлүк малдан айрылып, көркүнүн кашкой көргөн журт, баатырым манас өткөн журт, башына бала жеткен журт, кай мененди ээрчитип, Канекей тентип кеткен журт. Айтканым айып болбосо, журт которуп тигейин, жалгызымды ээрчитип, журтуңда эне жүрөйүн, жетимге сөзүм эп болсо, кагылайын кыргыздын жергесинде жүрөйүн. Канекей айтып турганда, Семетей кеп салды, айланайын энеке, арта кылган абакем, ардагым Бакай мынаке, абакем сөзүн тыңдасын, анык жерин ылгасын, болуптур айткан сөзүмдүн болор жерин сындасын. Бул айтканым эп эмес, адам укчу кер эмес, атамдын журтун сагынып, көчүп келдим ырымдап, менин атам Манастын жактырган журту кылымдан. Бул Манас конгон майлуу журт, Манаска жаккан жайлуу журт, Кудайым берген куттуу журт, сагынып келген муктуу журт. Киндик канын жууган журт, киндигимди кескен журт, кийимимди эзип жууган журт. Айтпай журтка кан болуп, атам Манас өткөн журт, аягы талас башы жүй, артпай кыргыз өскөн журт, жамандык кылган душманы жанына келбей безген журт. Шер Манас Манас болгон журт, бакты дөөлөт конгон журт, атагы чыгып дөө болуп, баатырлар өсүп өнгөн журт. Ушул жерден аттанып, жоо келсе жообун берген журт, деп Семетей айтканда, Бакайга макул кеп болуп, Канекейге эп болуп, жандырып айтар адам жок, жандын баары кеп болуп, сарам жалын шайлатып, эшиктен төргө көз жеткиз, ортону ипти жайлатып. Семетей апасы менен чоң энесин ээрчитип келгенде, таласка ээрчитип келгенде, аларды ким косуп алыптыр? Ким издеди? Чоросу, кеңешчиси болгон Азамат. Жакшы. Бир эле Бакай өзү эле тосуп алдыбы? Жок. Эли менен Азамат эмнеси менен тосуп алды? Эли менен тосуп алды, Эми ошол жерде карасаңар, журт деген аягында Семетей энесиге кайрылган
жерде журт деп айтып атат да. Журт деп аягылар. Карасаңар мындай деп турат го. Бул Манас Конго майлуу журт деп атат да. Эми карагылап алсаңар, силер ошондо журт дегенде журт деген сөздүн маанисин кантип түшүндүңөр? Кол көтөрүү, арким толуктай өзүбүз иштейбиз да. Алтынай эл журт дагы Артур дагы дагы ким кантип ойлойт? Журт деген ынзарыңа айылыны журт дейт дагы. Бардык ошол адамдар отурукташкан жерди эмне дейт? Журт дейт. Анан ошол журтка каныкей эмнесине тургузду? Жок. Аягында окудуңуз го? Жок. Аягында, аягында окугула. Эмнени? Ордону тикти, я? Демек журт деген сөз, анан ордо деген сөз. Ордо дегенде кол көтөрүп билебиз, аркы өзүнүн немеси тоога балабыз керек да. Ордо дегенди кантип түшүндүңөр? Боз үй деп жакында дагы туура. Адамдар менен камыша сыйып отурган боз үй. Артур билмейм, жакшы батышта да. Демек, балдар, бүгүнкү биздеги жаңы сөз бул журт, анан ордо экен, Кептерди бажайга 4-февралда деп жазайлы, жаңы сөздү кептерге жазып коелу. Демек, журт деген ошол отурукташкан жерде. Биздин журтубуз каерде ойлоп атасыңар? Кыргызстан дагы өзүбүздүн журтубуз. Кыргызстан биздин мекенибиз. Биздин журтубуз каер? Ош. Кол көтөрүп, жок. Биздин Журт. Биз кайда отурган? Бөкөнбай. Биздин айылыбыздын атын айтабыз да, айылыбыз кайсы? Кереге таш. Биринчи мына Бөкөнбай деп айтып койду Билал, Демек биздин журтубуз ушул Кереге таш айылы болот. Эми биздин ордобуз кайсы? Ордо. Кол көтөрүп сүйлөйбүз. Биздин ордобуз Семетейдин ордосу боз үй болду. Биздин ордобуз Биздин кандай? Турбайсың ошону биздин ордобуз ар кимибиз өзүбүздүн үйүбүз. Азамат мына. Демек журт анан ордо деген сөз түшүнүп алдык, Азаматтар. Демек журт ордо деген сөздү биз эмне кылып алдык? Түшүнүп алдык. Журт деген биз отурукташкан ушул Кереге таш айылы биздин журтубуз дейбиз. Ана эми ордобуз деп биз ар кимибиз өзүбүз жашаган жерибиз. Анан жайында жайлоого чыгат, Анан ошолор өздөрүнүн журттарыбыз бар, журтубузга көчтүк деп айтат. Демек ошолор барып отурукташкан жерди ошолордун өзүнүн журту болот. Билип алдыла, балдар, азаматтар. Демек эми немеге карайбыз, китепке карайбыз бардыгыбыз. Китепке карайбыз бардыгыбыз. Карадыкпы? Биринчи кол көтөрсө ошол окуйт. Ким тапса кол көтөрүп, ошол көркө бая мен окугандай кылып окуп беребиз, Каныкей менен Бакайдын учурашкан жерине. Биринчи кол көтөрдү. Колубузду коебуз, бардыгыбыз катуу окуйбуз. Каныкей яман барсыңбы деп ошентип жаркылдап Бакай келди баркылдап. Чыйырды менен көрүшүп, чындап Бакай эришип, Каныкей менен көрүшүп, каймак майдан эришип. Азамат. Демек ушул жерди Каныкей менен Бакайдын учурашкан жери деп айтабыз, Азамат. Көркөм окуйбуз, сен шашылып окуп койдуң, Эми балдар. Каныкейдин кайненеси чыйырдыга айткан жерин табабыз. Кайсы топ биринчи кол көтөрсө ошол окуйт. Каныкейдин кайненеси чыйырдыга айткан жери бар.
Kim taktı? Daha Mursa'ya. Azrek be. Sen taktın mı? Ha. Azrek'e gel. Topla. Kolunu koyuyoruz. Tava ısıya dizdik tavasına düşürüyoruz. Kapı baba. Enege bokçalın manas ölgöncür, başıma bala kelgenjür. 4 günlük maldan ayrılıp, 4 günü kaçkay görgöncür. Bahadır manas ölgöncür, başıma bala balye jetgenjür. Kaynenendi erjitip, kanıgey tentip ketgenjür. Aytkanim ayıp bolboso, jurt kötörüp kiygenim. Жалгызымды эрчитип, журтумда эми жүрөйүм. Жетимге сөзүм эп болсо, кылган калгым. Абдан бийик үй көрдүм, тепкичтерден жөнөдүм. Айне кийге жеткенде, такылдатып көрөбүз. Так, так, так. Эми Дария, сен конуң жок болуп калдың. Tepkişlerin dönüdüm, ayne gide cetkende, takıldatıp görürüz. Tak, tak, tak. Başты көтөрүп, сулуу болуп жатат. Ана бир семетек болуп бүтүп, умушка Сүйлөмдү толуктап окуп бересиң, а? Ата ордун бола бастап, ата көргөн ок жанат, эне көргөн жиби. Өмүрдөн айрылсаң да мекенден айрыл. Эне көргөн эмне деди? Эне көргөн жиби. Жигит деген сөзүн толук чыкпай калды да, толук шашылбай окугуна. Азамат, биринчи топтор Азамат,